Азыркы учурда Борбор калабызда ден соолукту чыңдоочу борборлор ошондой эле массаж салондору арбын десек дагы болот. Мына ушул өзү эргүү алган иш аркылуу кошумча киреше булагы десек дагы болчудай. Ошондой эле өзүм үчүн массаж жасоону үйрөнгүм келип атат дегендер дагы бар болсо керек биздин көрүүчүлөрдүн арасында. Алар үчүн мен атайын пайдалуу бир материал жасап берүүнү туура көрдүм. Ал үчүн биз Борбор калабыздагы Восток массаж академиясына келдик. Бул жакта атайын массаж жасаганды үйрөнөт элем дегендер үчүн курстар бар. Анан албетте мына окуу мөөнөтү бүткөндөн кийин албетте бул жактан сертификат алып, башка бир өзү ишти алып кетсе болот, ошондой эле же өзү үчүн массажды үйрөнүп алса болот. Толугураак маалымат алдыда болсун. Биз негизи 2015-жылдан бери эле ушул массажга окутуп келебиз. Ал эми Бишкекке ушул филиал кылып ачылганыбызга 3 жылдан жүзү болду. Филиал болуп деп калбадыңызбы? Буга чейин кайсыл жакта эле? Буга чейин биз Ош шаарында иштегенбиз. 2015-тен 2019-га чейин ал жакта иштеп келип, 2019 бул жакка ачканбыз. Оштогу филиал азыркы күндө деле иштейт. Эгер Ош шаарында болсо, ал жакта окуса болот, эгер Бишкекте жашагандар болсо, бул жерге келип окушса болот. Азыркы учурда биздин бул филиалыбызда бир 10га жакын мугалимдер бар. Кесибин жакшы билген, өзүнүн кесибин сүйгөн адистер иштешет. Өзүм дагы ушул жерде эмгектенем. Мен биринчи мугалимим. Агай өзүнүн агайларын айтып калчу, руханий атам деп. Мен деле өзүмдүн агайымды ошентип айтам да, руханий атам деп. Медер Итибаев. Көпчүлүгү Медер Бишкек, император Каган массажы деп таанышат. Биздин баягы эң сыймыктанган, эң Кыргызстанда күчтүү мугалимибиз. Мен биринчи мугалимим. Ошол агайдан окугам. Андан кийин мен ар кандай башка тренинг семинарларга, курстарга катышып, өзүм билим жогорулатып, окуп, андан кийин мен медицинаны мен окушум керек экен дедим. Себеби ушул багытта кете турган болуп, келечекте ушул тармакта чоң иштерди кылам деген максаттарды койгондон кийин мен медицинага кызыгып, мед коллежге тапшыргам. Азыр 2-курсмун. Бизде ар айда 10га жакын группалар бүтөт. Алардын кээ бир группалар детскийден, хиджамадан, сүлүк боюнча бар пиявки, скульптурный массаж лица, косметологический, классический массаж, анан бизде повышениялар бар. Билимин жогорулатам дегендер үчүн. Ошондой эле точечный массаж, анан иглотерапия дагы бар. Мен өзүм 2017 Кытайда, Пекинде, Шанхайда окуп, ошо билим жогорулатып келгем. Ошол жактан үйрөнгөн нерселеримди бул жерде башкалар менен бөлүшөм, үйрөтөм. Менимче акчасы дагы чөнтөк ыңгайлуу эле болсо керек, курстун баасы. Кандай? Ооба, бизде шаар ичинде караганда эң эле ыңгайлуу баа бизде деп ойлойм. Бир ай курс 12 000 сом. Анын ичинде күндө келип окушат. Эл аралык диплом сертификат дагы берилет. Бул жерде ар бир студентке көңүл коюп, жакшы үйрөткөнгө аракет кылабыз болушунча. Курстар негизи бир ай черезден, жумасына 3 жолдан, бирок бизде группалар көп. Бир эле ушул эле универсал массаж курсун ала турган болсок, жумас айына бир 4-5 группалар болот да, күндө 2-ден 3-төн. Мындайча айтканда, күндө 2 сааттан 6 саатка чейин деле окуганга мүмкүнчүлүктөрү бар бизге келген студенттер. Окуу мөөнөтү 1 ай деп каралат, бирок чектөө жок. 1 ай бүтүп, жакшы өздөштүрүп кеткендер кете беришет, иштешип. Ал эми өздөштүрө албай аткандар болсо, 2-ай, 3-чү айга чейин окугандар бар. Бирок андайлар 10дон 1 да. Дурус мырза, бул жакта массаж жасап аткандар, массаж алып аткандар кимдер болуп калат? Бул жерде окутуучуларбы же кандай? Же баары тең сиздердин окуучуларбы? Бул жерде азыр массаж жасап аткандардын бардыгы студенттер. Ал эми алып аткандар болсо модельдер деп коебуз. Өздөрү тааныштарын, бир туугандарын алып келишип, массаж жасашат. Бирок кээде ушундай болуп калат, группада 10дон ашык адам болуп калат. Ошондо сырттан адам алып келбей эле өздөрү бири-бирине жасап үйрөнүшөт. Аны дагы биз сөзсүз айтабыз. Өзүңөр алып көргүлө, сезгиле, үйрөнгүлө депчи. Ар кандай группалар бар, мисалы жалаң аялдар, оронгондор. Аларды болсо башка аял мугалим окутат.
кээде эркектер болуп калат, мен аялдарды жасабайм, аларды өзүнчө окутабыз, же индивидуальный курстар бар. Ошондой эле группа менен дагы окутабыз. Группада 6-дан 10-12 адамга чейин студенттер окушат. Ал эми жаш курагында чектөө жок. Бизде эң жаш болгондо 12 жаштагылар келип окуп кетишкен. Ал эми жаш улуулары уже 60 жаштан дагы улуулар, пенсиядагы эчелер деле келип окуп кетип атышат. Көп эле массажный курстарды карап жүрдүм көптөн беричи. Анан ушул курс ушул академия массажа көңүлүмө топ келип калды. Интернеттен көрүп эле сразу келдим. Келери менен мени жылуу кабыл алышты. Бул жерден курстун кабыл алганын себеби көп варианттары көп экен да. Мисалы мен азыр биринчи келгенде универсальный эле массажист болуп окуп алайын өзүм үчүн, семьям үчүн деп келдим эле, үй бүлөм үчүн деп. Андан кийин хиджама курсу бар экен, детский массаж, жанагындай скульптурный лицевой эмелерди бар экен, көп курстар бар экен. Мен ошол нерсеге кызыгып калган үчүн ушул академия массажга келип токтолуп калдым. Медикамент жок болуп калса, медициналык эмелер, ушул колум аркылуу, массаж аркылуу, хиджам аркылуу детский жаш балдарга жардам берейин деген үмүт менен ушул мотивация болуп, мен кандай десем, келечегим алдыга кайра дагы умтулуум көбөйүп калды да. Өзүмө мотивация болуп кетти бул жакчы. Мен негизи Инстаграмды карап отуруп көрүп калдым. Кутубектин Россиядан окуп келгенин, анан ушунчалык эме экенин өзүм ишендим. Келип ушул жактан окуйын дедим да. Анткени мен жолдошумдун грыжасы бар. Биз көп жерге бардык, жолдошум экөөбүз. Постоянно массажга барганда акчаларыбыз көп кетет. Ар кайсы жерде очередке көп турабыз. Ошо жолдошум үчүн үйрөнөйүн дегем да. Негизи өзүм ишенген эмесмин, бирок бир айда ушунчалык жакшы эмеде үйрөтүшөт экен. Жолдошума дагы үйдө балдар бар, студент балдар, аларга да жасап берип атам. Массаждан жакшы эле акча тапса болот. Бул эң кирешелүү жана кызыктуу, бул бир искусство деп айтса болот да. Биздин курсту аяктагандар эл аралык диплом жана сертификат алышат. Ал диплом сертификаттар менен эгер медициналык билими бар болсо, мамлекеттик ишканаларда да иштей алышат. Эгер медициналык билими жок болсо, анда жеке медициналык ишканаларда, медцентрлерде, же болбосо санатория, курорт, ошондой эле спа-центр, баняларда, массаж салондордо иштей алышат. Ал эми азыр көпчүлүгү чет өлкөлөргө, Турцияга, Россияга, Дубайга да кетип иштеп атышат. Жеке өзү үчүн массаж жасоону үйрөнгүсү келип кайрылгандар болобу? Албетте, бизге көбүнчө эле өзүм үчүн деп келишет. Мен деле чынын айтканда башында өзүм үчүн, ошо ата-энемди массаж кылам деп эле ушул сферага келип калгам. Ошондон бери эле ушул массажист болуп иштеп калдым мен дагы. Бизге келгендер деле ошо ата-энеме, же болбосо көбүнчө кыз келиндер күйөөмө же балама деп массаж үйрөнгөнү келишет. Урматтуу көрүүчү, эгер сиз кайсыл жакта ушул массаж академиясы бар, кайсыл жактан массажды мыкты деңгээлде үйрөнсөм болот, өзүм үчүн үйрөнөм дегендер үчүн, ошондой эле үйрөнүп алып, өзүм салон ачам, чет жакка барып иштейт элем дегендер үчүн мыкты бир маалымат болду өңдөнөт. Себеп дегенде мына сиздер Восток массаж академиясына келип, бул жактан массажды үйрөнүп билим алып, мына ошол эл аралык сертификат менен чет жакка да барып иштеп каражат тапсаңыздар болот. Азыркы маалымат жетиштүү болбой калган болсо, мына бул жерде Instagram баракча, ошондой эле бул жактын номерлери турат. Ошол номерлерге байланышып, өзүңүздөргө керектүү маалыматты алсаңыздар болот.